Мен атым Нурбек, мен Байчун банкынын Жалал Абад филиалынын жетекчиси болуп эмгектенемин. Кесибим боюнча бухгалтермын. Жогорку окуу жайым бүткөндөн кийин бир канча мекеме ишканаларда бухгалтер болуп иштегем. Бирок ошол бухгалтер болуп иштегенде мен аябай өзүм ыңгайсыз сезип, ошол отчетторду жасап, баланс чыгарып, ошол кечке кабинетте отурган мага жаккан эмес. Кийин Байчун банкында вакансия болуп, ошол жерге жаңы кызматкерлерди алып атканын угуп калып, резюмем тапшырганмын. 2006 жылы стажер болуп Байчун банкына баштагам эмгегиме. Банк кызматында аябай кызыктуу окуялар көп болот. Ошолордун бири бир күнү айыл чарба кредити боюнча бир клиент кайрылып калды. Ал клиенттин чарбасы алыска айылда жайгашкан экен. Ал жака машина менен барууга такыр мүмкүн эмес экен. Анан ошол чарбаны барып көрүп анализ кылып келиш үчүн ат менен барууга туура келди. Ошол бир күн убакытым ошол ат менен барып, чарбасын көрүп, анализ кылып келгенмин. Ол күн эч качан эсимден кетпейт. Бухгалтердик кесиптен банк кызматкери болгондугума эч качан өкүнбөймүн. Себеби банк кызматкери болуп көп адамдар менен жолугуштум, көп адамдар менен баарлаштым. Азыр дагы күндүгө ушул ар кандай тармакта эмгектенген кардарларыбыз келет. Алар менен ошо ар түрдүү тармактарда кандай жаңылыктар болуп атканын, кандай көйгөйлөр болуп атканын ошол кардарларыбыз аркылуу күндүгө маалымат алып тура алам. Мен үчүн ушул банк кызматкери болуп иштеген аябай жагат. Мен банк кызматкери болгонума эч качан өкүнбөймүн. Банк кызматкери болуп калганыма аябай сыймыктанамын.